Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, биздин көрүүчүлөр. Бүгүн биз кайрадан эле таксопарк шоколаттабыз. Эми айтышыңар мүмкүн, Нургазы кечке эле шоколад тарта бересиңби депчи. Бирок ошого жараша болуп атат туугандар. Постоянно бул жерде условиялары жакшы жакка өзгөрүп атат. Ильяз ака келип, Нургазы кел, кыргыздарды айт, могул жерден келип арзан машиналарды алсын, башка жака барып жана алданып калбастан, машиналарды кымбат алып албастан могул жерге келип жакшы машиналарды каалаганын тандап алсын деп Ильяз акага бүгүн дагы келдик. Ильяз ака, кандай ака? Сизби ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы көрөм. Сизден келип интервью ала берип, жанагы Азаттык келгенде эле жанагынтип экөөбүз деле бир профессиональный журналисттей болуп калдык. Кесиңер жакшы да. Ооба, жакшы. Сонун условияларды киргизип койсуңар дагы. Жакшы, парк кыйла скидкалар кылып берип атат. Кыргыздар үчүн мындан мурунку кийин ролигинде Францияда жок болот дедим, накопительный. Азыр эч кандай первоначальный взнос жок, бук берип атат. Аренда келсе, аренда арзан, алуучулардын баарын айтып берейин, накопительный жок, депозит жок. Вообще депозит жок. Жок, депозит жок. 1 сом тыйыны жок келип эле машинаны алып ишке чыгып кетеби? Эми азыр мына баштан башталып эконом алам десеңер, Skoda Rapid'тер 1400дөн болуп атат. 1400 арендага. Мурун билесиң да, бизде 45 миңге чейин күнүнө 300 сомдон депозит алчу эле, депозитти жок кылды. Просто таза эле 1400 сом төлөйт, болду. Парктын комиссиясы, эгер парковый самозанятый болсо, мурун 150 сом болчу, азыр 200 сомго көтөрүп койду, суткасына 200 сом алат. Парковый самозанятый. Парктын условиясы 200 сом, услугасы. И ушу 1400 аренда берет. Ал, например, жаңы көрүп аткан эконом сүйүүчүлөргө болсо Rapid 2018дер 1400дөн 1 айга акция болуп атат. Пололор бар 2018, 19дарды 1,5 миңден 1 айга акция болуп атат. Volkswagen Polo'lar бар 21'лер. Аларды 1600'ден болуп атат. Акция менен болуп атат. Тататабы? Мынакей туугандар, могул жердеги жигиттердин бүт баардыгы биздин каналдын атынан келип угуп калышкан экен. Бул жагы Аризо алыптыр. Силерге эмне алгансыңар? Аризо алганбыз. Аризо. Бүт аризочулар экенсиңер да? Бүт Аризо. Атыңар ким? Умар. Умар деген бала экен мынакей. Азыр кандай условияда алган, шарты кандай, деги эле шоколаддын условиялары жактыбы, жакпадыбы ошоларды бирөөз сурап биле кетсек. Эми шоколадты сиздин каналыңыздан көрүп келдик. Көрүп келип, комментарий бактан полный окудук. Полный баары жакшы эле экен. Яки условиясын көрдүк, стосуга же текшердик. 2 күн арендага алдым. Айдадым 2 күн. Тест-драйв. Текшерип көрдүм. Машинада пока азырынча косяк жок. Парктын условиясынан полный жакшы. 4 миңден айдап атабыз күнүгө 3 жылга эми. Ошондой мын жагы. Малатсы. 4 жылга канча миңден тура келди күнүнө? Күнүнө 4 миңден тура келди. Күнүнө 4 миңден тура келди 3 жылга, 3 жылга. 3 жылга. Страховкасын берип атат бүткүчө. Страховка бүткүчө, полный бүткүчө. Документте договорду полный окудум. Бүткүчө полный страховка бизден деди. Только что расходный полный өзүңдөн деди. Эми мындай айтканда, айткан адам, келген адамгачы укупка келгенде мындай көрүп туруп, өзү карап туруп, мындай дальнейем жалкоо болбосо келип иштесе ала берсе болот экен да. Кеңири алгандай иштеш керек экен. Үйдө жатып алып туруп эле ал эми жалкоонун эле иши го дейм. Тура азыр мына биздин видеолорду көрүп алып, Нургазы кечке эле шоколадты көргөзө берсиңер дешиңер мүмкүн, бирок эми жанагы жакшылык условия болсо, бүт баардык элдерге жагып атса, монтип бүт баары өздөрү айтып берип атса, жанагынтип көргөзүп койсок жакшы да, башка парккарга барып алданып калбастан, жанагынтип акчаларын төлөп машиналарын алдырып жүрбөстөн, окшогон ишеничтүү парктардан келип алсаңар, өзүңөргө эле жакшы да туугандар. Нары бери эле, Нары бери жүргөн. Жабык экен, Ачык. Средний комплектацияда экен да бул, бирок Аризолор мощный. Ооба. Нормально эле жакты да. 1.6 турбо да булар, мощный да булар. Кетиши деле жакшы, это сонун машина экен да. Вот Расан нормально эле кармайт экен. Легенда болуп атат го азыр. Эми Камри менен Капиаттын 10 месте кетип атат да бул элечи. Ооба. А так машинада айып жок. Айып жок машинада. Болду, азырынча айып жок да. Азыр могул жерде бир Nissan Qashqai'дын төлөмүнүн бүтүшүнө 6 ай калып тургандар. Азыр сурайлычы, могул ушул убакка чейин жанагындай кандай кыйынчылыктар болду экен. Эми ооруп калат, башка болуп калат, ар кандай ситуациялар болот да. Ушул моментте жанагындай бир арендаларын болбосо выкуптун акчаларын коюп берип атат болду экен, ошолорду дагы азыр сурайбыз. Qashqai кимдики эле могу? Шеп биракка кел. Оны тагып коеюн. Сүйлөшүм керекпи? Да, бир экөө сүйлөп койбойсузбу? Аты жөнүңүздү айта кетсеңиз биздин көрүүчүлөргө. Ассаламу алейкум. Жамат, менин атым Нурик. Ушу шоколадка келгениме 1,5 жыл болуп калды. Мына калса 6 айда бүтөт.
келгиле алгыла. Siz уже дембил болуп калыпсыз да. Кудай кааласа. Аз калып бүттү абыз. Канча айга канчадан чыкты да бунуңуз? Бул 2800дөн күнүгө. 2 жылга 2 жылга чыккан. Жана биякта балдар айтып калды да, ооруп калып, нарып берип болсак, бираз коюп берип, жанагынтип 2 жумага чейин акчаларын албай, жанагынтип коюп берген күндөр болду. Сизде ошондой ситуация Менде ондой болгон жок. Кудай сактасын, баары жакшы эле кетип келет. Жөн эми жанагы Выходной деле албай эле иштеп атам. жакшы бардыгы. Жакшы бардык. Жалып жок. Адман салман жок. Келгиле алгыла, иштегиле. Мына кетип калганда. Дагы бир Кашкай тарттык. Ошо, ийгилик анда сизге. Рахмат сизге. Мисалы Кашкайлар. Şu Кашкайларды экономнун пулуна 1800'дөн. Арендага. Комфорт, тариф комфорт. 1800'дөн. Шкода Октавиялар турат онунда. Шкода Октавияларды дагы 1900'дөн. Бурун бизде Polo 1900 болчу, азыр Шкода Октавиялар. Булар комфортко кирип атабы да мен? И Кашкайда кирип атат, Комфорт булар да иштейт, биринчи иштейт. Комфорт тариф 1900'дөн. Депозит жок, накопительный жок. Келет, просто келгенде туугандар, например, эконом алса, 1,5 миң ала келиш керек, биринчи күн баары бесплатный тургазы. Бирок 1,5 миң сумманы салып коюш керек, баланска түшөт. Эми ошону эртеси күнкү арендага алат да. Биринчи күн бесплатный, ну, шартчын болуп калды, келесиң, бир күндүк аренданы салып коесуң, болду, иштей бересиң. Вукупты билесиң, эч кандай первоначальный жок, вукуп. Алып кете берет. Любой машина бар, экономдон комфорт плюска чейин. Азыр мисалы сен көрсөтөм, азыр сенден көрүп келген балдар ошончасы вукуп алып азыр. Кудайга шүгүр иштеп жүрүшөт. Могул жерде бир жинди жасалган бир чейри эмне эле могул? Sempro Max. Sempro Max. Комфорт плюс деле зака була? Комфорт плюс. Булар өткөндө үтүккө чыгардым го bundan кийин. Ошо 0 пробегтен 100 келген, ошондон бизден азыр ичке да путевой кирип кетти ал бала. Ошол деле 0 пробегтен алып. Укмуш жасап тур го буну? Жасап алган өзү. Жумбектен бир бала бар. Комплектациясы да өтө жакшы көрөт. Жөнү чекелерден линияларды кылып, Өтө жакшы. Мондай пашаканаларды коюп, мощный кылып коюп тур го, чиркей кирбей турган кылып. Жана ключун ачмайча айнек ачылбайт экен, сону кылып коюп тур. Бул кандай условияда чыккан деске? Булар 3700дөн 3 жылга берилген. Ошондой первоначальный взнос бербей эле 0 пробегтен аз деле бар. Ушулар 0 пробегтен алынгандар бардыр. Arizo, Sempro Max'тар полный 0дөн алынган машиналар. Жаңы машиналар. Жаңы машиналар бар. 0дөн алып, балдар минип жүрүшөт. Пололор бар, например, экономдор. Но полону да бир биздин жигит 1 миллионго алып, азыр уже төлөп, жарым төлөп койду. Аз калыптыр да бул дагы. 1 миллионго алынган 2019 пололор бар. Мына жерде өткөндө да акция кылып чыгарганбыз. Mo pololordu ошондо 1 жылга болсо 1 миллион болсо канчадан төлөп атат? Күнүнө 2 миңден 500 күнгө. Күнүнө канча күнгө? 2 миңден 500 күнгө. 500 күнгө? Ооба. 2 миңден 500 күнгө ошол пололор кетти. Азыр буларды эгерде мына сен көрсөтөрүң айтып коеюн. 4 5 6 поло бар, бирок 750 миңден берип атат азыр. Ошордон болуп кетти. 750 миңден букка берип атат. 2019 машиналарды 750 миң. Состояние нормально эле? Берип атат. Булар эми биринчи потоктордон да. Эми келип көрөт да, бир состояниялар. Андан кийинки пололор, мына мынау пололор өткөндө чыгарган 1 миллион 150 миң деген пололор ушулар. Булардан дагы азыр бизде көп. 2018дери бар, 2019дери бар. 1 миллион 150 миңден букка берилип атат. Ошо пололор. Арендага минем дегендер болсо мен жана айткандай эле 1500дөн 1 айга аренда. Аны аренданын маркетинг дагы экөөбүз биякта отуруп алып отдельно айтып коебуз берсек. Ошо пололор бар. Анан мына жерде да ону да жигитибиз дагы букупта экен. Аризобу? Аризо дагы букупта. Аризо канчага түштү? Бул Аризо дагы 0 пробегтерин алгандардан да. Сен түшсөң ким менен атың? Кел. Не болуп барында жака келип эле. Ооба. Келди. Такалап эле микрофонду карап. Мону не болду өзүң тааныштырып. Бул бала да букупта. Атың ким Мурат? Атым Максат. Максат. Канчага түштү? 3 жылга алдык ошо 4 миңден. 4 миңден түштү. Жакшыбы машина? Өтө сонун. Канча болду алганы? Алганым эми 2 жумадан өтүп калдык да каласа. Молодойлордон экен деле аска булар, Биз. Жок, биз арендада жүргөнбүз да. Арендада жүрүп анан кийин сразу меги чечимге келип көрдүк, миндик. Соялар жакты. Основной ошо алыштан алдын көпчүлүгү келет дагы, келгенде айтат да. Мен мынча акчам жок, мынча акчам бар деп. Көп жерге барсаң азыр
первоначально бизде сурайт туурабы? А бул жерде сурабайт. Просто эми ошо акчасы көптөй көрүнөт. Бирок алып көрсөң баары бирдей эле болуп калат экен. Туура. Анан ошонусу жакшы экен. Иляза ака, силердин паркыңардан башка бир дагы паркта өзү жанагы страховкаларын төлөп бербейт да. Ошол жактары бар. Бүткүчө төлөп, колдон кылып берет. Ремонтторун оңдоп өздөрү. Анан если 30 миңден өтүп кете турган болсо, бөлүп төлөсө болот. Ошондой жактары ham бар экен, условиялары. Жана ДТП болуп калса эмне болот деп аттыңыз, Иляза ака? Келип башка машинаны минип бере берсе болот дедиңиз Азыр беле? у нас жетте бир бала бар. Nissan Qashqai'ды. Азыр анда отдельно бир айтып неме кылып берели, э? Всё. Андыш рахмат анда, всё, ийгилик. Assalamu алейкум. Assalamu alaikum. Жигит, атыңды айтып өзүңдү тааныштыра кетсең. Атым Алмас болот. Аха. Бук калдым. ДТП болдуң эле буга чейин. Жок, ДТП болгон эмес. Бул болсо Ал башка камера, э? ал башка камера. Болду, анда дагы айтабыз. Бул камера канчага түштү? Камри 2 миллион 900 түштү. 2 миллион 900 Канча жылга канчадан төлөнүп атат эми бул? Күнүнө 4төн төлөнүп атат. Азырынча эмеси бар экен, өзүнчө франшиза деген бар экен. Франшизага дагы өзүнчө оплата кылат. 300 рубльдан чогултуп турат экен. Баягы ДТП болуп крупный бир эме болсо, ошону эмет бергенге баягы Жеңилчилик. Жеңилчирээк да өзүнүн. Например, сразу 10 миң, 20 миң таап албай калса, албактачы. Состояниясы кандай экен? Бул пробеги менен чыкты да ошондо сага. Пробеги менен чыкты. Буга чейин китайский айдадың беле? Буга чейин көп эле машина айдадык. Таксиде уже 6 жылдай иштеп калдык да. Кайсы жакшы экен? Китайский жакшы экен, Камри жакшы экен? Ошондо айтып коелу. Китайский жаңылыгы да китайский жакшы. Потому что жаңы, свежий, нолдон айдайсыз да. Баягы всё равно Камри болгон чувствительность баягы точкалары, баягы амортизациясы всё равно башкача отличается. Камри всё равно. Камри. Всё равно ар ким жанагындай өзүнүн айдаган машинасын бербейт экен да. Бирок Камри действительно Камрилигин кылат өзү любой жердечи. Туурабы Иляза ака? Молодец, рахмат. Ушул жерде бир кошумчалап айта кетейин туугандар. Эгерде бул таксопарк шоколадта иштесеңер, билесиңер, жанагы 2,5 миллион лимит бүтсө, бул таксопаркта ошонун дагы чечимин чечип койгон, 3% беле? 3,5% менен 4%. 4%тен эгерде лимитиңер толуп калса, туугандар, как обычный эле жана парк куланып алып иштегендей эле 4%тен иштей бересиңер, туугандар. Бул жерден выкупка алып, анан 2,5 миллион жанагынтип лимитим толуп калса, дальше кантип төлөйм деген вообще ой болбойт, Ошо, например, любой водитель келет да, келгенден кийин машина алат да, сурайт, парковой самозанят болосуңбу же обычный иштей бересиңби дейт. Өздөрү каалайт. На выбор. Мен барып самозанят болуп иштейм десе, самозанят болуп иштесе болот. Болсо, обычный эле 4% төлөп паркта жүрүнө обычный водитель болуп иштей берсе болот да. Мына ушу камерлерде өткөндө, мисалы, силер тарткандан кийин жанагы наркы немеде турган камерлер да камерлер бар болчу, ошолордун азы калбады, бир 2 турат. Калганы барып кетти. Ушуларды мурунку потокторду канча кыргыздар келип алып 3 миллион 200, 3 миллион 300 укуп калган болчу. Азыр ушу камерлерди нургазы 2 миллион 700дөн 2 миллион 750 миңден укупка берип уже. Берип салды полный. 2 жылга 3800дөн 4 миңден кылып 2 жылга берип койду да. Мурун биздикилер 2,5 жылга алып жүргөн болчу. 3 миллион 200 айланса, 2 миллион 700, 2 миллион 800дөн айлантат. Бирок камера калбады бизде. Азыр камера калбады, бирок башка машиналар бар. Монтип кыргыздар келип алып атса дагы сүйүнөбүз, биякта машина алып атты деп Иляза ака айтып атса дагы сүйүнөбүз. Значит, биздин каналдан дагы какой-то бир преимущество болуп, бир пайдасы тийип атат экен депчи. Не дедиңиз Иляза ака? Всё. Так, азыр жанагы ДТП болгон, неме болгон? ДТП болгонбу? Жок, ДТП болгон майлы. ДТП болгондон кийин кандай силерге жеңилчилик кылып берди, ошону бир айтып берип койсоңуз. Жеңилчилиги ошол ДТП болгондон кийин. Өзүңүздү бир тааныштырып коюң. Менин атым, салам алейкум, менин атым Нурбек. Мен ДТП болгондон кийин күнөө менде болуп калды. Жана келдим, бардым текшерип. Кандай мындай авитодо ошол эле сена менен чыгарып берди да. Ушер канча болду? Ушер менин оюмча эле болду, 50 миң чыктı. 51 миң чыктı. Ошондо сизге азыр машинени бул жакка алып келип таштадыңыз. Башка машина берди. Мына. Бул машинени ошондо ошол эле машиненин төлөмүнө кетип атат, бирок сиз муну айдап жүрөсүзбү? Кандай болуп калды? Муну пока аренда кылат. Тиги машинени ремонт коюп койдуңуз, муну арендага алып жүрөсүз. Ал 15 күндө чыгарып беребиз деди го. Бирок анын акчасы эмне болду ошондо? Заморожить этилип калдыбы? Ал ДТПга келип токтогондо эле ошо автоматика ошо жерде токтойт. Ошонусу өтө жакшы да туугандар. Мисалы үчүн машина ДТП болсо алып келсеңер,
акчасын жанагынтип буну да арендага берип коюп, тигини да төлөп, муну да төлөп демей жанагындай кыйнамай жок, а? Ушерт деп коет, 51 миңди мен сразу бербейм. 51 миңди күнүнө бөлүп алсаң болот. Мисалы, азыр мен күнүнө 1000ден Миңден 50 миңге кошуп койду. Жок, бул мындан эле сметип берет. Мисалы, иштеген эле ала берет, иштеген иши менен эле ала берет. Күнүнө 1000ден кошуп койду. Ошол да өтө жакшы, например. Жанагы сразу 50 миң бер дебейт. Иштеп аткан күнүңөргө эле күнүнө 1000 сомдон кошуп коет. Зато алда болсо өтө жеңил да туурабы? Сразу жанагы каякта 50 миң күнүмдүк жанагы расход наркы беркинге чыгып атса акчачы. Жакшы. А так документация наркы беркилери бүт жакты, жакшы. Жок, жакшы. Эмне машина эле болчу? Не, меники түзүлгөнбү? Nissan Qashqai. Nissan Qashqai. Канчага чыкты эле ал? Аны мен 500 миңге алгам. Уже октябрда бүтмөк. Аз калган экен да. Новый жылы октябрда. 4-5 ай калды да? Жок, 4-5 эмес. О, 4-5 ай калды. 6 ай калды. Всё. Ишиңизге ийгилик анда, тынчаман кутулуп алыңыз. Анан бир кошумчалай кетчү нерсе дагы туугандар. Бул условиялардын бардыгы именно могул канча сом каналынан болбосо Нургазынын атынан келдик десеңиздер, мына Илязаканын өзүнүн номерин жазып коебуз. Ушул жеңилдетилген условиялар бүт бардыгы мынакей буюрса биздин көрүүчүлөргө, биздин катталуучуларга. Нургазы мына 1 ай акция, мисалы ошо чери, мисалы комфорт плюс үчүлүгү аризо эмнем десе, ошолорго келсе дагы, сен атың айтса, акция 1 ай. Мисалы чери аризолор, нөл пробег, ушуларды минемин десе, 3100 1 айга беребиз. Арендага? Арендага 1 айга. Эч кандай депозит жок, накопление жок. Анан биздин парктын эң жакшы жери Нургазы. Ограничение жок. Келдиби адам? Алдыбы, 2 күн минди иш чыгып калды, пожалуйста, алып келип тапшырып кете берет. Мисалы үчүн, эми ооруп-сооруп иши чыгып калса деле машинени келип тапшырып коюп кете берет. Кайра келип машинени алып кайра ишке чыга берет. Болсо 3-4 күн дем алып кайра келип иштей берет. Андай бизде бир жума иште, 3 күн иште отработка жок да. Каалаган күн тапшырып кете бересиң. Чында кээ бир мисалы үчүн таксопаркка барсаңар, как минимум 1 жума мурун айтып кой дейт, болбосо штраф кылабыз дейт, комментарий жазабыз дейт, да, ошентип коркутушат да. Жумба 1 жуманыкын төлөп келдим, машина тапшырып деген балдарым болду да. Туура. Анан основной эле мен мына сенин көрүүчүлөрүңө да айтып коеюн Нургазы. Арендада жүрөбүз да. Андан көрө кегиле букупка 750 миңден поллор бар. Например, мына Optima 2019-ду 1,5 миллионго өйрөтөт. Могуларды. Мына ошо 2019 Optima. Булар Comfort Plus-тан чыккан, Comfort'то 3500 миң. 1,5 миллионго азыр өйрөтөт. Келет, эч кандай первоначальный взнос жок. Алып минип көрүп туруп ала берет. Пололор бар 1 миллион 150 миңден. Полный комплектация пололор бар 1 миллион 250 миңден. Еще Kia Ceed, Cerato бардыгы бар. Азыр да машиналар бирден-бирден көрсөтүп айтып коелубу? Болду, ошонун арендасынча деп. Ооба, айтабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Машина кут болсун. Куттуктайбыз. Жеңил эле болдубу? Ооба, жеңил эле. Оңой паркта өтө жеңилдиктер бар. Ушу Ильяска өзү чакырган болчу. Ильяска аркылуу келип ушинтип машина. Канча жылдан канчага чыкты эле сеники? Меники 500 күнгө күнүнө 3800ден төлөп. Бүттү буюрса. Буюрса бүттү. Документтерин бүт бардыгын бүтүрүп кылып бердиби, страховкасын Ильязак айткандай. Ооба, бардык документтерин бардык парк өзү көтөрөт. Ошо калган нерселердин өзүбүздөн. Бул машинаны эмне кыласың? Сатасыңбы же, эмне кыласың? Пока иштеп өзүм неме кыла берем. Кийин көрөбүз. Сатам деп калсаң, эфирден пайдаланып реклама кылып кетейин деп атпаймынбы? Жок, болсо сатылса, ала тургандар болсо сатып берем. Канча бересиң? Эми келип сүйлөшүп келишим бар. Сүйлөшүп көрсөтөм. Короче, комментарийге номерин закреплять этип коебуз. Семетейди. Всё, рахмат. Кут болсун дагы бир жолу машина. Всё. Анан туруп туруң. Эми эркекче айта кетиң ошол жерде. Өзүңүз канча машина алып койдуңуз мынерден? Секрет болсо. Өзүм буга чейин 10 болчу, Нургазы. Азыр дагы камера алып атам, кечээ таза пробег 212 миң ушундай пробег менен камера келип калды, өзүм броң кылып азыр көрсөтөмүз. Ал камераны дагы оформип туруптам эртең. Кыскасы 10дон ашык машина кылып койдуңуз, эмнедесиз? Яки нары бери басып атпайбы? Скватечки экен азыр. Эми мисалы жүрсөк жүрө берет экенбиз. Азыр бир машина үчүн да жүрөм ушул жердечи. 10 машина үчүн да жүрөм да. Конечно, мондо жакшы условия болуп атса, тем более ушул жерде иштесеңиз, конечно, кыла бериш керек да. Сизде мисалы үчүн возможность азыр мында бул ласточка мен өзүмдүкү да. Муну да алгансыз. Меники бул өзүм ушундан чисто служебный пока что. Мен өзүм мен жегеңди таштайм, өзүм иштедим, мен такси кылам, ошо өзүм личный өзүм баштап. Ошо мен Молодец аке.
ишти кыла бериң. Эми неден арендалардын каждый машинанын жанына келип туруп бирден көргөзүп коелучу да. Жактарды эле өтүп барсаң, мынагу Аризо, мына айттым го сенин каналыңан көрүп келсе, бир айга өз арендасы 3600, бир айга 3100дөн. Депозит жок, накопительный жок, таза 3100 берет, паркинг комиссиясы 200 сом, суткасына болду. Ушу машина эмне берет? 3100дөн. Аризо мындан пробег эми өткөн эле келген, вукпка берилип аткан машиналардан. Эгерде вукп алабыз десе, буну 4000ден 3 жылга. 4000ден 3 жылга вукп алса болот. Болсо 3100дөн арендага минсе болот. Бул. Ана мына Шкода Октавия. Шкода Октавия. Булардын жылы 2019 тариф комфортто иштейт бизде. Булар арендасы 1900 сом болуп калды. Арендасы 1900 сом. Эгер вукп алам десе 2400дөн 2 жылга берилип атат. Мурун 2500дөн берилип аткан, азыр 2400гө чүрүлдү. 2 жылга ушулар берилип атат вукпка. Арендага мына келсин 1900дөн аренда. Комфорттор. Булар неме эмес да, булар эч кандай пока что жанагындай временный эмес да, навсегда эле калат да 1900 бойдон, эми олар? Жок, 1 ай. 1 ай болот. Сен мына жаңы айттым, сенин менен келсе 1 айга 1900дөн. Анаки. Мына Nissan Qashqai'lar, ушуларды арендасы 1800 1 айга. Жаңы айтылары 1 айга 1800. Эгер вукп алам десе 2700дөн 2 жылга. Бул Япошка, жылы 2019. Мына Хавал F7дер берилип атат. Дагы пололор бар, мында жерде 21 пололор. Ошондо бир жерде азыр данный кандай бир 1000дей ашык машина бар. Машина эми толтура экен, сразу. 4-5 машина бар. Артына азыр көрсөтөм. Ошо пололорду туугандар мына 2021 жылы 1600дөн 1 айга берилди. Бул жакшы да. Ал да биздин атыбыздан келгендерге. Бул атыбыздан келдимдесин 1600дөн 1 айга келип, ушу мага учурасын, айтып деп көрсөтүп берем. Ошо bundan арка жакта машиналарыбыз көп. Бу жерде на выбор. Именно сен муну аласың арендага, буну аласың деп бербейт, өзлөрү список кылып алат. Каалаган машинасын алып, минип көрүп, кааласа вукп алат, кааласа арендага. Жана ону жерде бир баладан сурап атканда жанагындай франшизасы бар деп атты да. Ошону түшүндүрүп айта кетиңер, биздин да көрүүчүлөр жакшы түшүнбөй калбасын. Например, добровольный франшиза деп коет. Буга франшиза бизде болгон, эми жок болду. Добровольный франшиза деп, эгер вукп калса, например, вукп, например, 2,5 миңден күнүнө вукп болсо, 2,5 миңден вукп төлөп, 500 сом, 700 сом, 1000 сом, 2000, 3000ге чейин кылып койсо болот. Өзүнө чогулуп берет ал акча. Өзүнө чогулуп берет, өзүнүн приложениясынан көрүп турат. Копилка экен да, копилка да. Бул жерде кээ бир балдар бар да, уже айтат, күндө иштелип кетет акча деп. Ана 2000ден коюп койгон күнүнө айына 60 миң бияга чогулуп калат. Калган күн келип туруп өзү сымат этип алышат. Бул добровольный франшиза деп коет. Кааласа жок. Кааласа жок. Кааласа таза аренданы төлөйт. Ошо жакында дагы генерал директор өткөн айттым эле го. Обещать эткен вукптагыларды айына 1 кылып берем деп. Кудай калса алам программа иштетилип атат. Бир айда бүтүрөй турган кылыппы? Жок, 1 айда 1 келе турган. Азыр муну дагы айтып кетейин. Контролго. Осмотр. Азыр эгер туугана арендага минсеңер, азыр данный время аренда вукп жумасына бир осмотрга келип турасыңар. Азыр аны жерде көрдүм, ошончо машина турат. 10 мүнөт убакыт кетет, келип осмотрун өтүп, путевой салып турат. Аренда жумасына 1 келет, буйруса жак. Вукп айына 1 келет. Ким вукп калып алса, например, жумасына келип отурбайт да, бир айда бир айтылган мисалы 15-число келип коет, болду. Өздөрүнүн эсемес келет да буларга, мынчанча күнөт болот. Ошону ар биринин өзүнүн эсемесин өтөт, жакын алда болуп да. Азыр пока бия аренданы арзандатты, депозит жок болду, бул деле өттү. Жакшы, накопительный жок, ограничение жок, мынча күн минесин, калган чейин марасын деген, калган күн тапшырып кетсе болот. Мынакей туугандар, Ильяс ака өткөндө жанагы айтылган видеодо обещать эткендей эле колунан келишинче бүт жанагындай берген обещаниялардын үстүнөн чыгып атат. Колдон келишинче жанагы айткан иштерин кылып, могу жерге кыргыздарга колдон келишинче поддержкаларды кылып, өтө жанагындай возможностьты, жакшы возможностьтарды, жеңилдиктерди кылып берип атат туугандар. Андыктан Ильяс аканын телефон номерин биз видеонун астына жазып коебуз. Кимде ким вукупка болбосо мындай арендага арзан машина издеп атсаңар, мынакей Ильяс акага чала бересиңер. Выходной барбы же, вообще без выходной иштеп атасың жерде? Жо мен күндө ушул жерде. Күндө ушул жерде. Ушул жерде болом. Анан выходной барбы десең эстеп кеттим. Азыр эгер арендага минсеңер туугандар, жумасына 2 жолу выходной алса болот. Ким арендага, например, ошо полон 1,5 миңден минут атат, и жумасына 2 жолу выходной. 50%.
кайтарып берет. Эгерде мисалы, например, ошо арендада жүрүп эле ишиңе чыгып бир күн кечке ишке чыккандар 80 км, 100 км, 130 км жүрүп калдыңар, эми 150ден ашпадыңар, ошол күнгө выходной жазсаң 50% кайтарып берет. Жумасына 2 жолу выходной алса болот. Мисалы үчүн 2000 аренда алды дейли. Ошо 2 күнгө выходнойно 1000 сомдон төлөп, выходной алып эс алат. Эми 6 бир эле болуп калат. 1,5 миң 6 бир. Ошентип. Ал дагы өтө жакшы болот. Биздикилер билесиң го, күнүнө 300-400 кайрылбайынча келип, күнүнө Иште берет дейсизби? Калп эле выходной кылдым деп. Көбүнө айтам да 300 км, 400 км биздики основной иште. Ошондой. Бияктан көргөзүп турабы кайсы машина канча жүргөндөрүн бүт. Немеден GPS-тен Все туугандар. Аны жанагынтип выходной алып, нарак беракка катайт этем деп эле GPS бар, бүт жанагындай пробегтерин, наркөлектерин контроль кылып турат экен да, эми жана выходной алып, анан бияк билбейт, чыгып иште кыла берейин деп жанагынтип калбагыла дегенде айтып коеюн деп атам заранее. Анан капалашып жүрбөгүлө дегенде наркы берик болуп калып, түшүнбөстүк болуп калды туугандар. Ошондой анда туугандар. Барыңыздарга ийгилик. Эмкидө көрүшкөнчө.